Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз узак позицияларды алуу, сеткалап алуу, маани менеджмент жана риск менеджмент сактоо. Азыркы учурда бизге жакшы шанс болуп атат. Ошон үчүн ушул видео инструкцияны жакшылап көрүп алыңыздар. Binance биржанын приложениясына өтөбүз. Бул жерде баягыдай эле мына рынки деген жерге киришиңер керек. Рынки. Андан кийин мына үстүндөгү рынок дегенди дагы басабыз. Аны дагы мурдакы видеолордо да көргөзүлгөн. Азыр дагы бир сыра көргөзөмүн. Рынокту баскандан кийин бизде өйдө жактагы спотовый бөлүмүбүз бар жана фьючерсный бөлүмүбүз бар. USDM деген бөлүмү. Эмне себептен азыр алышыбыз керек, ошону анализдейбиз. Скальпинг деген биздики кыска алып сатуу, а узак позициялар деген аларды силер 3 ай, 6 ай, 1 жылдап кармай турган позициялар болуп эсептелет. Азыр мына силер таблицаны көрүп тургандай эле, азыр бир токенди тандайбыз дагы, ачып туруп, чоң таймфреймдер менен биз деген графиканы анализдешибиз керек. Узак позицияны алганда силер деген ошол менен эле прям миллионер болуп кетем, байып кетем дебей, буйруганын болот деп өтө көп чоң үмүт кылбашыңар керек. Бул силер үчүн деген практика. Практика үчүн кыла турган нерсеңер, анан кийин уже чоң опытный болуп, чоң акчаңар болгон кезде анан кийин чоңураак кылып алсак болот. Мисалы бул жерде азыр Mask деген токенди тандайбыз дагы. Мына 1 минутталык таймфреймден азыр көрүп атасыңар. Бизде мына таймфреймдер бул жерде өйдө жакта көрүп атасыңар. Азыр биз чоңураак таймфреймди басабыз. Чоң таймфреймдерге 1 күндөн баштап өйдөнүгөздөй эсептелет. 1 күндүк, 3 күндүк, 1 жумалык, 1 айлык, мына больше деген жерин басып туруп, анан кийин биз мына 1 жумалыгын ачалы. Мына 1 жумалык таймфреймге койдук. Эми ушул 1 жумалык таймфрейм менен биз деген чоңураак графиканы жылдырып карап көрсөк, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Мурдакы тарыхый максимумун көрүп атасыңар. 22.57 деп. Мына ошондон бери мына түшүп келип туруп, анан азыр болсо накопление биз деген чогулууда жүрөбүз. Ушул чогулуунун деле азыркы учурдагы акыбалын байкап көрсөк, мына үстүндөгү мурдакы кайткан 1 жумалык максимумдарын көрүп атабыз. И ылдыйкы минимумдарын көрүп атабыз. Азыркы учурда минимумда жүрөт, то есть 2,20. Мурдакыдагы ушул минимумдарга келип кеткен жерлерин мына белгилесек, бул жерге бул 3-чү жолу келип атат деп эсептесек болот. Эгерде колубуз менен ошол ылдыйкы түшкөн свечаны колубуз менен мына тийгизип карап көрсөк, мына 22-жыл 12-айда ушул жерге келгенин көрүп атабыз. Кийинки ылдый келгенин дагы бир сыра мына колубуз менен тийгизип көрүп көрсөк, мына таблицада да чыгып атат бизге, маалыматтын баары берип атат. 23-жылы август айында болгон экен. Мына максимум менен минимумдардын бааларын көрүп атасыңар свечанын. Азыркы учурда дагы бизде куюлуу базарда куюлуу болгондо, бул жайкы айдагы көрүнүштөр мына дагы июль айлары, август айлары биз дагы ушундай дагы ылдыйдыгөздөй түшкөнүн көрүп атабыз. Анан үйдөнкү максимумдарды да көрүп атасыңар. Эми биз деген ушул ылдыйкы келген кездерде узак позицияларды байлашыбыз керек. Мына максимумун көрүп атабыз, минимумун көрүп атабыз. И ошол максимум менен минимумдун ортосун болжолдошубуз керек. Эмне үчүн дегенде, ошол жок дегенде ошол ортосуна баргыдай күчү бар болот булардын деген. Максимумга жетпесе дагы мына ортосу получается биздики почти 4 деген долларда. То есть 2 эсе пайда көрсөк болот. Кайсы плечону колдонсок, ошонубуз ошончо көбөйүп кете берет. Мисалы 2x плечону колдончу болсок, значит биз 2 эсе эмес 4 эсе көрүп коюшубуз мүмкүн. Азыр эми дагы башка тыйындын дагы анализин көрөлү. Мына AMB. Кайсы токенди ачпагыла баары тең эле бирдей көрүнүштөрдү көрсөтөт. Силер деген ушундай ылдый жагына түшүп калган, мондай минимумуна келип калган тыйындарды табышыңар керек дагы. Анын мурдакы максимумун көрүшүңөр керек. И ортосуна болжолдоп, ушул жерге чейин баргандан кийин же 50%-ин жаап, же толугу менен деле жаап койсоңор деле ошол деле жетиштүү болот. Ушунун баары практика жолу менен кылып көрүшүңөр керек. Минимум деген бир линияга таянбайсыңар, а минимум зона деп коет. Мына ушул зонадан ала башташ керек. Кантип алып башташ керек, ал боюнча дагы азыр кийинирээк айтып беремин. Бирок кайсы токенди ачпа, анын баарын тең силер деген ушундай чоң таймфрейм менен ошол ылдыйда жүрөбү,
же өйдөдө жүрөбү, кайсы зонада жүрөт ошону карашыңар керек. Мисалы мына XRP. XRP'дикин карап көрсөк, азыр мына чийип көрөлү. Мурдакы көп жолу барып келип кайтып аткан, кайталанып сүскүлөп аткан жерлерди чийип алышыңар керек. Мына мунуку деген ылдыйраак болуп калды. Өйдө жагы бирдей эле чыгып атат. Ортосу бул жер экен. Мына көрүп атасыңар, э? То есть XRP деген ылдыйга барып уже өйдөнү көздөй чыгып алган. То есть бул деген азыр минимумдан уже өйдөнү көздөй кетип калган болуп эсептелет. Башка тыйындарын карап, ошол именно минимумда жүргөн тыйындарды көбүрөөк маани беришиңер керек. Азыр дагы Matic'ти байкап көрөлү. Мына Matic'тикин карап көрсөк, ылдыйда эле жүрүптүр. Ушундай кылып таап алып туруп, анан ошол тыйындарды анан кийин ала баштасаңар болот. Мунун деле мына жакынкы максимумдарын көрсөк болот и жакынкы минимумдарын көрсөк болот. Чоң тайфрейм менен караганда ошонун баары тең жакшынакай көрүнөт. Matic'ти дагы алса болот экен. Дагы башка тыйындарды азыр байкап көрөбүз. Мисалы бул Solананы көп жолу сурашат, эмне болуп атат деп. Эми Solana деген уже өсүп алган тыйындарга кирет, чоң актив, жакынкы арада спотовый ATF'ге да кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул көп түшпөй өйдө жакка секирип атат. Бирок мунун деле бир жумалык таймфрейм менен карасаңар, кайталанып сүскүлөп аткан жерлери мына көрүп атасыңар. Мурда ошол уровеньде ылдыйдан өйдө сүскөн, кайра өйдөдөн ылдый сүзүп ошол жерди теше албай атканын көрүп атсаңар болот. А так бул Solананын деген мурдакы хайы деген 260. Spotовый ATF'ге кирип кетчү болсо, бул Solana деген 3-4 жылдын ичинде $1000 чейин көтөрүлүп кетиши да мүмкүн. Мисалы могул дагы бир башка бир тыйынды тандап туруп көргөзсөм силерге, мына Storch. Кандай тыйынды ачпа, баарын тең графикасын силер деген ылдыйда жүргөнүн анализдешиңер керек. Тем более бизге деген халвингден кийинки сезонный именно өйдөнү көздөй өсүүлөр эми башталат. Бул тарыхта көп жолу кайталанып келген нерселер, ошон үчүн силерге ушул видео инструкцияны жиберип атамын. Азыр NOT деген тыйынды мен сунуштаймын силерге, ошол боюнча дагы азыр көргөзүп беремин. Кеч күзгө чейин кармагандын аракетинде болушуңар керек. То есть спотовыйга алганда деген силер ошончолук узагыраак кармашыңар керек. Фьючерсте алып атса, аны деген өтө азыраак плечолор менен алып туруп кубаласа болот ошолорду. Ошолордун баары тең майда бука дейбиз. Мына могу Notcoin'ди карап көрүп болот. Эмне үчүн бул Notcoin'га маани берип атканыбыздын себеби азыр хайп болуп аткан тыйын. Бул дагы пользовательдер абдан көп болуп кетти. Азыркы тапалкалардын арты менен келатат. Ошон үчүн бунун дагы мына орточо эсепте биз максимум менен минимумду анан ортосун белгилегенде биз деген азыр деле ылдыйкы лонг зонада жүрөбүз. Анан силер ойлошуңар мүмкүн да, бул деген ушул бойдон азыр алсам болбой калат, түшүп кетсечи деп. Ошон үчүн азыр деген мына биз деген купить кнопканы басып туруп силерге инструкция көргөзөм. Эч качан кеч эмес ала берген. Ушул жерден деле өсүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан силер өзүңөрдүн акчаңарды үнөмдөп туура бөлүштүргөндү жакшы билишиңер керек. Негизи ошон үчүн биз деген money management жана risk management'ти колдонобуз. Мисалы силерде азыр $100 бар. $100 биз 10% $10 болот. 90% деген запаста туруш керек. Ошол бөлүнгөн $10 силер кайра 10го бөлүп алып туруп, бир позицияга ошондо биз деген $1 ачышыбыз керек. Негизи money management жана risk management боюнча абдан толтура маалыматтар бар. Мен силерге кыскача кыргыз тили менен, жалпак тил менен айтканда, money management деген бул деген акчаны олчойтуп салба, risk management деген плечолорду чоң кылып ачпа деген сөз. Мына силер деген азыркы менин Notcoin'ду 5x плечо менен азастан алып баштаган позициямды көргөзүп атамын. Мына азыр жакшыраак байкап көрсөңөр, мына маржасы меники $295 жетти. Бул сеткалап алынып аткан нерсе. Бул кросс позиция, цена ликвидациясы жок, анткени деген запаста көп акчам бар. Азыркы учурда проценти менен Piniel'ин көрүп атасыңар. Piniel'i $478 көргөзүп атат. Мен бул жакка $1000 бөлөмүн, дагы ылдыйлаган сайын ала беришим керек. Цена входасы деген 104төн айланды. Эми кандай кылып алабыз? Мына $100 бар деп эсептейли.
Ушул $100 ноткоинду мен деген азыртадан баштап алып баштаймын. Чоң графикага өтөбүз. Өйдөнкү свечаны басабыз дагы, чоң графикага өтүп туруп, чоңураак таймфрейм менен карап баштайбыз. Мына ылдый минимумга жете элек. Бирок ушул жерден да өсүп кетиши мүмкүн. Азыркы баасы мына 15,5 да жүрөт. Ылдыйкы дагы кайталанган минимумдарын байкап көрсөк, мына бизде деген ылдый жакта дагы көп уровеньдер бар экенин көрүп атабыз. Эми ушул $100 10%-ин мен деген ушул жерге ар бирине бөлүп, ылдый жакты көздөй мына ар бир уровеньге тыштай башташым керек. Аны лимитный ордер менен тыштайбыз. Азыр мен мына 5 деп жазып койдум суммага, ошондо бизге как раз $1 маржага кетет. 5 деп жазып туруп мына баасын бул жерден эле басып койсок тияка жазылат. Бирок мына көрүп атасыңар 5ден кичине өйдөрөөк жазыш керек деп. Кээде ушундай ограничение бар. Дагы жолу басып атамын. Покупканы бассам өткөрбөй атат. Анда биз деген 5ке дагы бир тыйын кошуп коюшубуз керек. Мына 5,1 кылып коеюн. Эми позициябыз өтөт. Покупканы бастым. И бизге азырынча лимитный ордер болгон үчүн бияка мына күтүп турат. Азыр ачылды. Мына позиция деген жерибизге киребиз. Мына биздики позиция деген жерде көрүнөт. Ноткоин алынды. 5x кросс позиция. Аны көрүп атасыңар. Маржада $1 бар. Цена входабыз деген азыр биздики 15.36дан айланды. Эми ылдыйды көздөй түшүп кеткен учурда кайра сумманы жанагы бөлүнгөн $10 мен чачыратып алышым керек. Мен анткени $10 бөлгөн болчумун. Мына $1 маржага бөлүнүп атат. Азыр биз экинчи лимитный ордерибизди тыштап атабыз. Баасы ошол бойдо эле 5,1, эч өзгөрүүсү жок. Маржага дагы эле ошол $1 кетип атат. Лимитный ордер менен коюп атабыз. Эми биз деген баасын өзгөртүшүбүз керек. Кийинки уровенибиз боюнча биздики деген баабыз деген 12нин тушунда болчу. Мына азыр мен деген 12,5 кылып коеюн. Покупка кнопкасын басабыз дагы и биз лимитный ордер тыштап койдук. Кийинки лимиткабыз, кийинки уровенибиз биздики деген 10дун тушуна тышташыбыз керек. Ошондо биздики мына $2 бөлүндү. Эми $3 бөлүп атабыз. Баасын өзгөртөбүз. Мисалы 10 105 деп коеюн. Это бул деген 1 тыйын. Мунун дагы лимиткасын тыштап койдум. То есть бул жерде депозитибизден уже $3 кеткенин көрүп турсаңар болот. Төртүнчү лимиткабызды 1 тыйындан дагы ылдый тыштайбыз. Суммага 5,1ди жазып атабыз дагы эле. Эмкиси биз 1 тыйындан ылдый тыштап койдук. 95 мыйын. Покупканы басабыз. $4 кетти. Дагы $6 запасыбыз бар. Чоң графиканы ачып туруп, азыр мен силерге көргөзөм. Мына 1 күндүк таймфрейм менен караганда азыркы ачылган позициябыздын көрүш эмесин кайсы жерден ачылганын көрүп атасыңар. Андан сырткары ылдый жакка тыштаган лимиткаларыбызды дагы көрүп атабыз. Ылдый түшкөн сайын биздики кайра кийинки лимиткаларыбыз ачыла берет. Ошо менен баабыз дагы ылдыйды көздөй түшө берет. Канчалык ылдый ачылган сайын баабыз дагы түшө берет. Ошондо ушунун баарын тең алчу болсо, ошондо биздики орточо баабыз деген где-то 12ден айланып калышы мүмкүн. 12 же 10дон айланып калышы мүмкүн. Эгер андан да ылдый түшүп кетсе, менде дагы $6 запасым бар. Мына азыркы позициябызды мына көрүп атасыңар. И позиция ачылгандан кийин дагы сөзсүз түрдө уже өйдөнү көздөй плюска чыгып калганга деген стоп бууларды койгонду билишиңер керек. Өйдө жакка тейктерди койгонду билишиңер керек. Тейкти дагы бөлүп койгонду дагы билишиңер керек. Алардын баары тең биздин практика сабактарыбызда толугу менен бүт баары тең үйрөтүлөт. Мисалы, азыр мен ушул эле ачылган позициямдын эле бесера мындай тейк коюп көрөйүн. Мисалы мына 10 тыйынга жетип калчу болсо $28 плюс берет экен деп мына көрсөк болот. А эгерде мен стопту коюп коеюн, мисалы
Эң ылдыйкы лимиткабыздын андан да ылдый коюп коеюн 9 деп. Бизге 95 9 коюп коюн. Ошондо мен деген позициям бир позиция минус $2. Жалпысы ошондо меники деген эгерде аябай эле катуу түшүп кетчү болсо $10 мен деген кайра минуска кетемин. Бөлүнгөн $10 кайра жоготуп коюшум мүмкүн. Ошого мен даярмын. Стопуңар деген позиция да ушул жерде көрүнүп туруш керек мына. Ондай болот. То есть ылдыйдуу көздөй түшүп кеткен учурду дагы эч качан унутпай, ошону дагы үнөмдөп, канча акча жоготууга дагы даяр экениңди дагы эсептеп алышың керек. Андан ылдый кетип баратса, позициядан жаап салып, ошол $10 минуска мен макулмун деп ошол жерден жаап салышым керек. Андан ылдый түшкөндө кайра $10 бөлүп, анан кайра алып баштаймын. Мына азыр мына спотовый боюнча дагы азыр бир сыра силерге инструкция көргөзөйүн. То есть бизде деген спотко да алсак болот, и фьючерске да алабыз. Биз деген трейдерлер көбүнчөсү именно фьючерсте соода кылышат. Спотовыйга киргенде силерге мондай предупреждение чыгып калышы мүмкүн. Эгерде спотовыйда соода кыла элек болсоң, бул жерде суроолоруна туура жооп берип коюшуң керек. Мойнума аламын, риск кылып атканыма түшүнөмүн. Эч кимге доом жок деген соглашение. Эми биз деген спотовыйга соода кылыш үчүн деген спотовыйда $10 кем өткөрбөйт. Ошон үчүн биз деген спотовый кошелектө деген 10дон кем эмес акчабыз болуш керек. Мына азыр менде спотовыйда $351 бар экен. То есть жетиштүү. Эми ошол ноткоинду тандаймын дагы. Ноткоинду тандаймын. Мына үстүндө спотовый менен фьючерс эмес, спотовый жагын тандап атам да. Бул жерде графикалар бирдей эле окшош. Болгон айырмасы үстүндө деген ноткоин деп жазылып тургандын алдына бессрочный деп жазылып турса, ал деген фьючерске кирет. А эчтеке жазуусу жок болсо, бул деген ноткоин эмесинде спотовыйда жүрөбүз. Үстүндө дагы спотовый деген жазууну көрүп атасыңар. Азыр бул жерге ошол мен айткандай $10 кем эмес жазышыбыз керек. Андан ылдый өткөрбөйт. Сатып атсаң дагы, алып атсаң дагы. Эгер 9 болуп калса, аны кайра өзгөртүп 10дон өйдөрөөк жазыш керек ичине. Жана биз 5 1 деп жазгандай эле бул жерге 10 анан 1 деген тыйынтык кошуп кое беребиз. Ошондо бизге количество 657 ноткоин келет экен. Мына. Азыр мен деген лимитный ордерди басып койдум азыркы баасы менен. Бул жерде эми кошелектон дагы текшерип көрсөңөр болот. Мына бизде ноткоин уже алынып калды. Мына $656 деген бизге кошелегибизге келип түшүп калды. Бул сеники. Уже кааласаң чыгарып алсаң болот, кааласаң кайра сатып ийсең болот, кааласаң башка кошелекторго дагы которуп алсаң болот. Эми биз деген бул жерде дагы сеткалап алып баштайбыз. Мына негизи өзү бул жерде ар бир платформада дагы сеткалап ала турган атайын робот боттор бар. Бирок ал ботторго көп ишенбегиле, анткени деген өз колуңар менен жазып, үйрөнүп, ошону практика катары кылып колуңарды көндүрүшүңөр керек. Ботторду мен силерге сунуштабаймын. Бул боттор боюнча деле иштесе болот, бирок кол менен иштегенди мен көбүрөөк сунуштаймын да. Эми мына азыр биз деген сетканы кол менен эле түзө баштайбыз. Лимитный ордер болуш керек сөзсүз түрдө. Рыночный менен алсаңар ошол баа менен алып таштайт. Ошон үчүн лимитныйда биз деген бааны өзүбүз жазабыз. Суммасын дагы эле баягы 10,1 деп жаздым. Эми бул жерге биз деген баасын жанагы фьючерсти алгандай эле бул жерге дагы ылдыйраак бааны жазып коюшубуз керек. Мен 12син жазбай эле сразу силерге азыр 105ти 1 тыйындан коюп койдум дагы. И мына суммасын, то есть бөлүнүп аткан акчабызды бул жерге беришибиз керек. Деге көрдүңөр, жана 600 келип атса, азыр болсо 900 келет. Анткени деген баасы ылдыйлаган кезде көбүрөөк ноткоин келет бизге. Лимитный ордерди чыштап койдук. Бул жөн эле предупреждение, муну өткөрүйгүлө, эч сарсанаа болбогула. Сетканы чыштап койдум. Бул жерге бизге лимитный ордерибиз күтүп турат. Открытый ордера деп ошол жерде күтүп турганын көрүп атабыз. Мына баасы дагы жазылып турат биякта. Эгерде ушул баасын өзгөрткүң келсе, тигиле тек карандаштын сүрөтүн басасыңар дагы. Ушул жерден баасын өзгөртүп койсок болот. Азыр 105 деп турат, мен муну 100 кылып коюшум мүмкүн, или 90 кылып коюшум мүмкүн, ылдыйраак түшчү болсо. Андан кийин подтвердить кнопкасын басып бекитип коюшубуз керек. Мына 101 и подтвердить кылып коюп. То есть эми биздики деген баасы ала турган баасы деген 101ге түшүп калды, көрдүңөр э?
Бул экинчи лимит кабысы ачылганда сенин нот коюндарың деген 15тен эмес, а канчадан 10 менен 15тин ортосунан айланып калат, ошондо 12ден айланып калат. То есть канчалык ылдый түшсө ошончолук бизге деген пайдалуу экенин билишиңер керек. Ошон үчүн чоң таймфрейм менен минимумдарда жүрсө коркпой эле ала бериш керек. Мындан нары ылдый түшүп кетсечи деп. Силер биринчи очередь позицияны ачып атканда ошо ылдыйды көздөй түшүп кетсе эмне болот деп ошону ойлонуп иш кылышың керек. Ошон үчүн кросс позиция менен көп иштебегиле. Бул кросс менен уже опытный болгон кездерде көбүрөөк иштейсиңер. 5x плечодон ылдый иштеп жүргүлө. Бул ошончолук узак позиция сага күйгүзбөй кармап тургудай мүмкүнчүлүк берет. Спотовыйды алгандан көрө 2x же 3x плечо менен деле алсаңар деле 2-3 эсе пайдалуураак болот бияк дегенчи чем спотовыйга караганда. Ошон үчүн силер деген позиция ачып атканда арттуу көздөй канчалыкка чейин түшүп кетсе эмне кылам деп акчаңарды туура бөлүштүрүп и плечолорду да туура коюштурушуңар керек. Ошонун баары тең money management жана риск менеджмент болуп эсептелет. Эми биз деген бул жерде мен силерге спотовыйдагы иштегенди көргөздүм, кросс менен иштегенди көргөздүм. Мына эми мен изолированный менен иштегенди көргөзөм силерге. Бирок эгер сеники кросс менен уже ачылып калган болсо, аны кайра ачылбайт, которулбайт. Ошон үчүн мен азыр бул позицияларды жаап таштаймын. Бул инструкция болуп атканы үчүн. Турган лимиткаларды да алып таштаймын. Ноттогу мына ат менен бүт баарын басып атамын. Ат менен кылдым баарын тең. Эми биз деген изолированныйга өтө берсек болот. Эмне үчүн изолированный ачышыңар керек? Анткени сен деген бир эле тыйын албайсың да, сен көп тыйын аласың. Ошон үчүн какой-то бир тыйын катуу түшүп кетип күйүп кетсе, кроссто деген баарын тең шыпырып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн силер деген узак позицияларды изолированный менен ачышыңар керек. Изолированный 5x. Канчалык плечоң аз болсо, ошончолук цена ликвидацияң алыс болот, ошончолук безопасный болот. Туура бөлүштүрүү эң маанилүү достор. Мына азыр биз деген азыркы бааны жазабыз. Изолированный позиция ачып көргөзүп атамын инструкцияларды. Мына могу жерде басып койсоңор эле тиякка жазылып калат өзү эле, мына көрдүңөр. Ошол баа туруп калды, мына 15 309 деп азыркы турган баасы. Суммасын көлөмүн, то есть 5 баягы эле 1ди басабыз. Экөө айырмасы жок. Болгону бул деген айырмасы изолированный. $1 эле бөлүнүп атат, көрүп атасыңар. То есть баягы үнөмдөп бөлгөн акчаларыбызды эле кайра туура бөлүштүрүп атабыз. Покупканы басып туруп, мына изолированный 5x плечо менен позицияга таштап койдук. Кийинкилерин жанагы кроссто ачкандай эле ылдый жагынан кайра дагы тыштай баштайбыз. 12,5, 10, там 90, может 50ге чейин түшүп кетет. Анын баарын тең эле ылдый жакка туура бөлүштүрүп, бияка деле ошол $10 чачыратып тыштай беребиз. Так, мына лимиткабыз турат. Мына баштап койдук. Лимиткабыз боюнча мына 15-31ге мен лимитный ордер тыштап койдук. Эми экинчи лимиткабызды тыштайбыз. Аны деле 5-1 деп жазабыз дагы. $1 бөлүнөт. И баасын уже башка кылып жазабыз. Мына баасын 125ге лимитка чыдап койдум. Үчүнчү лимиткабызды чытайбыз. Биз уже графикадан билебиз кайсы жерлерге чыташ керек экенин. То есть графика менен анализ кылганда биз деген ылдыйкы кийинки минимумдардын баарын тең белгилеп алганбыз. Бул жерде деле чоң графиканы ачабыз дагы. Тетиги свечанын сүрөттөрүн бассаңар чоң графикага өтөсүңөр. И ушул жерде чоңураак таймфрейм менен басып туруп, бул жерде деле көрсөк болот. Мына лимитный ордерлерибиз деген бүт баары тең ордунда турат. Азыркы баабызды көрүп атасыңар. Андан кийинки ылдый түшкөн сайын ушуларга алына берип, мында деле бааларыңар ылдый түшүп кете берет. Азыр 15-30дан айланган, кийинкиси 12ден илингенде аныңар 14төн айланып калат. Ошентип экөө баалары алынган бааңарды цена входаңар ылдыйлап кете берет. И ошого жараша дагы биз деген еще цена ликвидацияны дагы жылдырганда дагы билишиңер керек. Мына $3 бөлүнгөнүн деподон биз көрүп атабыз, что канча акча бөлүнгөн, то есть $90 бизде запаста туруш керек болчу, ошол акчага деген биз деген жеткирбешибиз керек.
Пока что бизде позиция ачылык, позиция ачылгандан кийин бул жерге турат. Азырынча биздеге мына отложенный ордер деген ушул күтүп аткан позицияларды көрүп атабыз. Эми запастагы акчабызды биз билебиз. Канчалык ылдый түшүп мына могу 40-50-ге 30га чейин түшүп кетсе дагы биз ошол жерден дагы докупать этип алы берибизди туура бөлүштүрүп койдук. Эми силерге пока позициябыз ачылгычакты мына лимитте спотовый дагы кошелегибизди текшерип, мына кошелегиңердагы ноткоинду көрүп атасыңар. Мына турат бул жерде. И ушуну дагы алдын ала тейиктерди коюп, мынчага жеткенден кийин сатылып кет же мынчага чейин түшүп кетсе дагы сатылып кет деп буякта деле стопторду, тейиктерди койсоңор болот. Бирок спотовыйда деген акчаңарды эгер туура бөлүштүргөн болсоңор эч коркпой эле кармап жата берсеңер болот. Спотовый деле 100% гарантия бербейт. Буяктан деле түшүп деле кетиши мүмкүн. Ал буйругандан болот. Бул азыр биз деген байкап көрүп атабыз. Жана мен айткандай өтө чоң үмүттөнбөй, ошого күйгөнгө да даяр боло тургудай акча бөлүшүңөр керек. Могу кнопканы четиндеги настройканы кылып алсаңар, могу жерде история ордер деген бар, ошону басып койсоңор, мисалы спотовыйда мына бул жерде көргөнүп турат. Жанагы Б деген кнопка это buy. То есть покупка кылган жерибиз деген белгиленип турат. Мен аны өчүрүп эле коеюн. Бул жерде позиция, открытый ордера деген кнопкаларды бассаңар, ошон үчүн графикада силерге тетигинде линия болуп, лимитный ордерлериңер көрүнүп турат. Спотовый жактагы тыйыныңар кийин сеткаларыңарды ийилип, илбесе дагы өйдөнү көздөй кетип калган учурда кантип сатып иш керек болсо, ал жерге деле мына продать кнопкасын басасыңар. Канча ноткоин бар экениңер жазылып турат. Доступно 656 ноткоин бар деп турат. И мен деген лимитный ордер менен өйдө жакка болжолдоп бир баа коюп коюшум керек. То есть силерде бир моментте катуу секирип болуп кетип, сатылып кеткен учурлар деле болот. Болушунча эле алысыраак эле коюп кое берген жакшы. 25 деген бул ноткоин үчүн жакынкы арада бара турган эле кнопка. Могу ползунокто артты көздөй тартып койсоңор, мына 650 ноткоин, 656 ноткоинубузду сатылып кетет экен дагы. И биздики $16 40 тыйын болуп калат экен. То есть биз азыр деген алганыбызды билесиңер, канчага алганыбызды $10 эле алганбыз, $6 пайда көрүп коет экенбиз. Мына тейкти коюп койдум. И отложенный ордер болуп, бул жерде бизде ноткоинубуз продайтта турат. То есть бул деген take profit деп түшүнсөңөр болот. Эгерде өзгөрткүбүз келсе, баягы эле карандашты басабыз дагы бул жерде андан дагы өйдөрөөк кылып чылдырып койсок болот. Мына 3 тыйынга чейин көтөрүп койдум. Мына анда дагы көрүп турат. А эгерде силер жарымын эле жаап коёмун, 100%-ин сатпайм десеңер, мына могулдуу жактагы 50%-ти басып туруп, ошондо биздики деген 600 эмес, 300 тыйыныбыз сатылып кетет деп туруп, мына лимитке коюп койдук. Калган 300үбүздү дагы андан да өйдөрөөк коюп койсок болот. Ошол эле лимитный ордерди коебуз дагы и баасын уже көбүрөөк кылып коюшубуз керек. Биз 3 тыйындан жарымын сатып ийдик дейли, жарымын болсо 5 тыйынга жеткенде сатабыз дедик. Ползунокто до конца жылдырсак, мына көрдүңөр, калган 300 эле тыйыныбызды көрсөтөт. То есть ага чейин 300үбүздү уже ордер менен бекитип койгон. Мына бизде 2 лимит калып калды. Жарымы 300-ü 5тен сатылат, жарымы 300-ü 3төн сатылат кылып биз деген тейк коюп койдук. Эми биз тиги фьючерстеги изолированный позициябыз өтөлү. Мына 5x менен биздин позициябыз ачылды. Цена входасы, маржасы бүт баардыгын көрүп турасыңар, изолированный. Бирок бул жерде бизде цена ликвидации бар. Цена ликвидациябыз деген 1 12де турат. Могу маржа дегендин плюс кнопкасын бассак, мына добавить деген кнопка чыгат. Муну еще удалить деген да жери бар. Кийин плюска чыгып кетсе удалить басып койсо болот. Азыр мына ошол маржа канча болсо, ошол маржага $1 кошуп койдум. Бул эчтеке болгону өзгөрттү. Именно цена ликвидациясы жылып кетти, көрдүңөрбү? Жана биздики 12 болчу, азыр 0,93ке кирип кетти. А биздин акыркы лимиткабыз деген 10до турган болчу. Туурабы? Ошол биздин цена баабыз деген ылдыйды көздөй түшкөн сайын цена ликвидациябыз да артты көздөй түшүп кете берет. Мына $10 деген бөлчү болсок, биз деген даже 30 эмес, канча ылдыйды көздөй киргизип чыктасак болот анын баасын. А эгерде ошол $10 түгөнүп калып, болбой эле ылдый кетип баратса, ошол $10 биз
күйгөнгө макулбуз деп ошол кезден баштап анан кийин позициядан чыгып кетишибиз керек же дагы өзүнчө акча бөлүшүбүз керек болуп калат. Достор, шашылбай, азарт калтырбай, туура бөлүштүрүп иштесеңер баардыгы тең жакшы болот. Байлаган букаларыңардын баары тең жакшы семирсин, жакшы пайда көргүлө. Биздин комьюнитиге жаңы кошулам деген үчүн эшигибиз ачык. Келгиле, чогуу иштешели.